Так, şu bir satılat. Так, bası 90 ming deb atamiz. Kemi var. 3 ay bo'lib qoldi. Bog'da turadi. Chal qarmalmay qoldi. Okey, shu bir Saq rayonuna qarashdi. Жалғыз жаңа айылында turadi. Yo'lsa Komsomol ayılında. Bir semiz. 3 ay oldu. Alıp başta 3 aydan ötüp kaldı. Yetileyiverken inşallah. Oldu. Assalamu alaikum, qadırman görүүчүлөр. Кийинки мына ошол сиздер көрүп турган тайды айта турган болсок, бул тай 10 айлык экен. Ош областы Кара Суу району Маданият айылында. Баасын 45 миң кеми бар деп айтылыш баасы болуп жатат. Жакшы аттардын уруктарынан экен. Эгер сиздерге жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Баасын келишсеңиздер болот албетте. Но өзү видеону туура эмес тартып жиберип коюптур. Ошондой болсо дагы өспүрүм тай бою башы сөөк саактуу болуп жакшы көрүнүп турат. Анда да чалып байланышып көрүңүздөр. Эми сиздерге бул келишкен кунанды айта турган болсок, Жалал Абад областы Базар Коргон районунан чыгып жатат. 2 жашар кунан экен. Бул дагы бою башы жакшы көрүнүп турат. Баасын 80 миң кеми бар деп сатуучунун айтуусу боюнча. Эгер сиздерге жаккан болсо, экрандагы номерге чалып байланышыңыздар. Ошол эле сатуучунун мына ошол сиздер көргөн 1,5 жашар, 2 жашар болуп калган бука экен. Бул дагы багуда турган кургак чөптө. Баасын 65 миң кеми бар деп турат. Жаккан болсо чалып байланышыңыздар. Жалал Абад Базар Коргон жергесинде. Андан кийинки бул сатылат. Жашы 1 жаш 3 айлык. Куршап айылында. Тулганды чоң тулган. Порода. Азыр багуда. Урукка койсо дагы болот. Баасын 100 миң деп атабыз. Кем бар. Кем бар. Ошондой эле экинчи бука бар бул жерде. Бул дагы ушул эле жашта. 1 жаш 3 айлык. Бул дагы багуда курук чөптө турат. Жем чөп менен. Баасын 60 миң деп атабыз. Кем бар. Козу кочкорлор бар. Но 7 баш. 7 баш. Сатылат. Баасын 6 миңден деп жатабыз. Кем бар. 7 баш. Бул солук койлорду сиздерге айта турган болсок, Ош областы Өзгөн районуна караштуу Мырзаке айылдарында 2 баш солук кой экен. Еттери да жакшы, бир аз багылган. Бааларын 8 миңден кеми бар деп турат. Жаккан болсо экрандагы номерге чалып байланышсаңыздар болот. Эми бул сиздер көрүп турган букадан айта турган болсок, бүгүнкү чыгарылышта эң чоң букалардын бири жашы 3 жашта. Ош областы Өзгөн районуна караштуу Куршап айылында чыгып жатат. Бою 1,43 чыгып калат экен, ал эми туурасынан эсептегенде 1,40 чыгат экен. Менимче аябай чоң букалардын бири, 3 жашта болгон. Баасын этке чагып сүйлөшсөңүздөр дагы болот экен.
Андыктан экрандагы номерлерге чалып, толук маалымат алып сүйлөшүңүздөр. Куршап жергесинде турат бул бука. Союшкабы же ушундай уру калгангабы чоң бука издеген болсоңуз, экрандагы номерге чалып байланышыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, эми сиздерге Саан уйлардан көрсөтө турган болсок, бул Саан уйду Жалал Абад областы Базар Коргон районунан чыгып жатат. Баасы 85 000 айтылыш баасы экен. Сиздерге толук маалымат бере албай калат экенмин, анткени сатуучу бизге болгон маалыматы боюнча чыгарып жатабыз. Канчанчы музоосу эркек ургач экен белгисиз болуп турат. Андыктан экрандагы номерлерге чалып толук маалымат алсаңыздар болот. Баасындагы келсеңиздер болот. 85 000 кем бар деп турат. Жалал Абад, Базар Коргон району. Уйдагы негизинен чоң эле уй экен. Менимче ойлоймун, сиздерге жагат болуш керек деп. Андыктан баасын келишип алсаңыздар болот. Эми урматтуу көрүүчүлөр, бул Саан уйлардан сиздерге айта турган болсок, Ош областы Ноокат жергесинен көрсөтүп турабыз. Бул ала уйдун баасын 75 000 кеми бар деп айтылыш баасы болуптур. 6-7 литр сүтү бар экен. Ал эми бул кара уйду айта турган болсок, 65 000 кеми бар. Музоосу бар экен, музоосу ургачы. Ал эми ала уйдуку эркек музоосу менен экен. Андыктан чалыңыздар. Ал эми бул уйду сиздерге айта турган болсок, Жалал Абад областы Октябрьский айылы Сузак районунан чыгып жатат экен. Үчтү тууган уй. Породасы дагы башкача экен, Россия өлкөсүнөн келген, но ушундай сүт багытындагы желиндери аябай чоң экен. Жештери дагы аябай жакшы деп сатуучу айтып жатат. Музоосу туулган экен, бирок өлүп калган экен. Баасын 65 000 кеми бар деп турат. Андыктан чалып байланышыңыздар. Салам алейкум, туугандар. Ош областы Кара Суу району Кызыл Кошчу айылы. Мына бул мал сатылат. Күнүнө саартан кечке 10 литр сүтү бар. Торпогу ургачы. Торпогу мына бул торпок. Баасын 70 000 деп атабыз. Кеми бар. Сурай бересиңер. Ал эми бул 1,5 жашар болгон жаш субайды айта турган болсок, Жалал Абад областы Базар Коргон айылынан чыгып жатат. Баасы 35 000 кеми бар. Ден соолугуна жооп деп сатуучу айтып жатат. Эгер сиздер жаш торпок издеген болсоңуздар, мына ушул ургачы торпокту алып койсоңуздар дагы жакшы болот. Көрүнүп тургандай, ден соолуктары аябай жакшы, жештери да жакшы экен. Андыктан чалыңыздар, байланышыңыздар, баасын келишип алсаңыздар болот. Экрандагы номерлерге чалыңыздар. Ал эми бул 1,5 жашар буканы сиздерге айта турган болсок, Ош областы Ноокат районунан чыгып жатат. Баасын 55 000 кеми бар деп айтылып кетти. Эгер сиздерге ушундай 1,5 жашар бука керек болгон болсо, экрандагы номерлерге чалыңыздар, байланышыңыздар, баасын келишиңиздер. 55 000 кеми бар деп турат. Байлап бакканга, ушундай букалардан алсаңыздар, мен ойлоймун күйбөйсүздөр. Пайдасын көрсөңүздөр болот албетте. Бүгүнкү чыгарылыштын соңундагы бул чоң буканы айта турган болсок, ушундай желдеткичтердин, вентилятордун алдында багып жакшы өстүргөн букалардын бири 2 жашар, салмагы 700 килограмм, бою 1,5 метр болгон. Ош областы Кара Суу району Телман айылынан чыгып жатат. Баасын 150 000 кеми бар деп турат. Эгер сиздерге чоң бука жаккан болсо, мен ойлоп турамын, породасы дагы башка болуш керек деп. Экрандагы номерлерге чалып, сатуучудан толук маалымат алып көрсөңүздөр болот албетте. Баасын дагы келишип алыңыздар.
Кийинки чыгарылыштарга чейин аман туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү сиздерге көрсөтүүчү жандыктар мына ушулар болду. Сиздерде дагы сатылуучу буюмдар болсо, мал жандык, кой жандык, жылкы, автоунаа жана башка буюмдар болсо сатылуучу, биздин экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот албетте. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер үчүн ушул автоунаа Ош Бишкек мал жылкы жүктөгөнгө кызмат кылат. Андыктан экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Жана ошондой эле мына ушул сиздер көрүп турган экрандагы жылкылар жоголгон экен, тай менен артындагы кашка сары түстөгү экрандагы номерге байланышып кабарлап койсоңуздар сүйүнчүсү албетте болот, урматтуу көрүүчүлөр.